Ош шаарынын 3018 жылдыгы борбордук аянтта салтанаттуу түрдө башталды. Быйылкы майрам элдик сейилдөө менен өзгөчөлөндү. Оң тарабында шаардагы 13 маданий борбордун улуттук көргөзмөлөрү коюлса, ал эми сол тарабында жогорку окуу жайлардын чыгармачылык өнөрлөрү коюлган. Ал эми шаардын бардык сейил бактарында концерттик программалар уюштурулган. Ош Ооматтуу Ордо кала аталышындагы айыл чарба жарманкесинде азык-түлүктөр базар баасынан төмөн сатылды. Эттин килограммы 280 сом болсо, картошка 12-13 сомдон. Мындан сырткары тамак аштардын көргөзмөсү да уюштурулуп, анда Ош шаарынын 3018 жылдыгынын урматына атайын нан азыктары жасалып, таттуулар даярдалган. Шаардагы 13 улуттук маданий борборлордун ар бири өздөрүнүн улуттук даамдарын коюп, каада салттарын, оюн зоокторун көргөзүштү. Түрк улуттук маданий борбору бул жерге ашкананын 40тан ашуун түрүн койсо, Өзбек маданий борбору тамактын 60 түрүн чыгарган. Чучвара, лагман, казы, карта, самса, орома, манты сыяктуу түрлөрүн жасап, шаар тургундарына таркатты. Мен ойлойм, шаардагы өтүп аткан майрамдын көркүн чыгарган улуттардын биримдиги, улуттардын ынтымакчылыгы, улуттардын bir-birine olgun mamilesi. Bizdin şahar dostluktun şaharı oluş gerek. Ulutlardın bir-birinin alakanga salganda yetiyat kılgan şahar oluş gerek. Oşonda gana bizdin şaharımız önügü öser. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева, кала башчысы Талайбек Сарыбашев жана төрага Жапар Ормонов баштаган жетекчилер жарманкеге коюлган даамдардан ооз тийип, көргөзмөгө күбө болушту. Ошондой эле шаардыктар менен бирге ырдап, бийлеп шаар күнүн чогуу белгилешти. Чындыгында бүгүнкү Ош Ордолуу Ошубузда чоң майрам. Мен жылына келгенге аракет кылам. Анткени сүйүктүү шаарым. Мен ушул Ошко дайым жакшылыктарды каалайм, өнүгүүнү каалайм. Күндүзгү иш-чараларыбыз болсо, ушул шаарыбызда бир 6-7 жерде ушундай маданий иш-чараларды уюштурганбыз. Шаар боюнча бул иш-чаралар дагы өтүп атат. Спорттук оюндар дагы башталган. Бүгүн мына шаарыбызда өтүп аткан область боюнча, шаар боюнча атайын 15 командадан түзүлгөн волейбол оюнунун финалын дагы өткөзөбүз. Саат 4-тан финалын чыгарабыз. Улуттук күрөш, ордо оюндары өтүп атат. Дүйнө балдардын көзү менен сүрөт тартуу сынагы да өттү. Анда жалпы 54 сүрөт тартылып, 10 окуучу жеңүүчү деп табылды. Жеңген окуучуларга окуу куралдары тапшырылды. Шаар күнүнө күбө болгон тургундар майрам өзгөчө шаң менен өтүп жаткандыгын белгилеп, эл үчүн жакшы шарттар түзүлгөндүгүнө ыраазы болушту. Ош шаарында погода жакшы, күндөр ысык болуп, коноктор көп, биз да конок болуп келгенбиз. Аябай сонун өтүп атат майрамдар. Кыргыздын улуттук тамактары, боз үйлөр тигилиптер. Жылдага караганда өзгөчө. Жылда мына Сулайман Тоосун түйүн апарып эле концерт болуп коет эле. Быйыл элдердин эркиндиги болуптур. Көпчүлүк эл үчүн абдан зор майрам. Мен ушунчалык көп жаңылыктарга ээ болдум. Этно тамактарды жасап келишкен экен чоңалайдан. Илгерки Манастын түшүндөгү аябай жакты, тузсуз, туз ордуна пайдаланган тамактарды. Ошондой эле шаар күнү менен мугалимдер майрамы да бирге белгиленип, Ош улуттук драм театрынын алдында билим жана чыгармачылык аталышында көргөзмө өттү. Шаардагы бардык орто мектептер, балдар бакчаларынын кызматкерлери өздөрүнүн чыгармачылык өнөрлөрүн тартуулашты. Эми биз манай майрамды аябай жакшы, түрдүү тамактардын, мындай окуучулардын поделкалары менен чыктык. Буюрса баарыбыздын ден соолугубуз чың болсун, ишибиз илгери болсун. Бардыгыңызга ошону дагы каалаймын. Ардактуу агай эжекелер, биз сыйлаган билим берүү кызматкерлери агартуу тармагынын өкүлдөрүн шаар мэри Талайбек Сарыбашев, шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов жана шаардагы билим берүү кызматкерлери мугалимдердин кесиптик майрамы менен куттуктап, мугалим дүйнө жүзүндөгү эң ардактуу кесип экендигин белгилеп, коомду тарбиялоодо эмгеги эбегейсиз деп айтып өттү. 2000-жылы биздин Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгы чыгып, бизге Ош шаарына
мамлекеттик маанидеги статусту берип, өзүбүзчө статусту алганыбызга мына 18 жыл толуп, ошол 18 жылдан бери ушу 5 октябрды биз Ош шаарынын күнү майрамын белгилеп келе жатабыз. Бүгүн дагы сиздер менен ушул майрамды тосуп атканыбызга, сиздердин кесиптик майрамыңыздарды мен куттуктап турганыма, ушу удаа келген майрамдар менен, эл менен, сиздер менен болгоnuма мен бир чети сүйүнүп, анан кубанып дагы турам. Салтанаттын жүрүшүндө билим берүү тармагындагы көп жылдык эмгеги, келечек муңга татыктуу тарбия берүүгө кошкон салымдары үчүн жогорку жана орто окуу жайларынын мугалимдерине Ош шаарынын мэриясынын, Ош шаардык кеңешинин ардак грамоталары жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин сыйлыктары тапшырылды. Сыйлоо аземи концерттик программа менен уланып, мугалимдерге майрамдык маанай тартууланды. Ош шаарынын 3018 жылдыгы учурда Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо гала концерт менен уланууда. Фируза Ашымбаева, Айбек Үсөнуулу, жаңылыктар.